Koronavirus илдети дүйнөнүн дээрлик бардык бөлүгүн каптап, түйшүккө салып жаткан чакта Кыргыз президенти коопсуздук кеңешин өткөрүп, өкмөттү бул жугуштуу илдеттин Кыргызстанга кирип келишинен сактануу. Эгер кыргызстандыктар арасында ооруга чалдыккан учурлар катталчу болсо, тез арада тийиштүү деңгээлде чара көрүү тапшырмасын берген. Бирок Кыргыз өкмөтү АЖОнун бул тапшырмаларын жетиштүү деңгээлде ишке ашырган эмес. Бул тууралуу президент өзү баса белгилеп, вице-премьер-министр менен саламаттыкты сактоо министри кызматтан алынды. Бирок илдеттин кесепетинен пайда болгон кыйынчылыктарга баары эле карап отуруп алган жери жок. Коопсуздук кеңешинин чечимин аткарып актуу үчүн аны силер окуп да коесуңар. Космон Саревич настоящий саботаж деп коет орусча айтканда. 17 март күнү регион телеканалы аркылуу Кыргызстанда алгачкы 3 адамдан коронавирус илдети аныкталгандыгы тууралуу маалымат тарады. Коомчулуктун бир бөлүгү буга ишенсе, айрымдары туура эмес маалымат катары сыпатташты. Бирок эртеси күнү 18 мартта саламаттыкты сактоо министрлиги бул маалыматты ырастады. Ал 3 жаран тең Сузак районунун тургундары болуп чыкты. Бул күндөрү Кыргызстандын башка аймактарында эле, Жалал-Абад облусунда, анын ичинде оору катталган Сузак жергесинде да медициналык бет кап тартыштыгы өкүмүн сүрүп турган болчу. Аптекаларда бет каптар түгөнүп, дүрбөлөңгө түшкөн эл өзүн кантип коргоону билбей отурган учур келди. Дароо киргизилген чектөөлөрдөн улам күнүмдүк тиричилигине иштеп жан баккан үй бүлөлөр ачка кала баштады. Мындай катаал кырдаалда дароо Бишкектен Камчыбек Ташиев 20 000 даана бет кап алып, Сузакка коронавирус илдети жуккан адамдар жашаган айылга келди. Элдин шартын өз көзү менен көрүп, бет каптарды жана азык түлүктөрдү акысыз таратууга киришти. Керек болsa аптекаларда hem yok oldu şehirde. Bugün mene Xudoga şükür hammaga bitta bolsa ham 2tadan 3tadan beryapti. Ya Rahmat Taşiyevga qana boshqa deputatlar yo'q bu yerda. Yo'q da maska. Buni bir aydan beri tag'ib жүрөт, bir maska yuvib. Rahmat Taşiyevga. Молодец. Dağıla gelip atat Taşiyev. Allah'a şükür rahmat. Şimdi geldiğinizde qara beker maska tarqatып atat. Eldin şurada kursap alda gelip eldin ынтымакчылыгын мынтикиле антикиле бар масаттарын айтып кетип атат. Rahmat, Allah razı olsun. Eldin көпчүлүгүндө маска жок экен. Азыр маска алып келип тегиз элге маска таратабыз. Чтобы элдер бири-бирин ушуну сезсин биринчиден. Экинчиден мына ушул чектөө киргизилген жерлерге продукта менен. Азыр көп сандагы нан алып келдик. Bir 5-10 000 нан алып келебиз. Алып келип туруп ушу элдердин ар бир үйлөрүнө жеткизип берүү. Себеби адамдардын көпчүлүгү үйдөн чыга албай калып атат. Көпчүлүгү ушу бар продукт алып келгенге да мүмкүнчүлүгү жок. Ошолорго айыл өкмөткө өткүзүп бердик. Актив менен чогуу. Булар ошолорду өздөрү таркатып жеткизип беришет. Ушундай эле аракет Жалал-Абад шаарында да жасалды. Калаанын бардык аймактарында эл аралап жүрүп Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев тарабынан жогорку сапаттагы медициналык бет каптар таратылды. Daima ушундай элдин башына бир көйгөйлүү иш түшө турган болсо, биринчи Ташиев чыгат. Март күнү Камчыбек Ташиев жалпы журтка кайрылды. Дүрбөлөңгө түшпөөгө, илдеттен сактануу үчүн коюлуп жаткан талаптарды так сактоого үндөдү. Мына кээ бирибиз тоготпостук кылып,
көчө көйлөрдө жүрөбүз, анча-мынча жер топтолгон жерлерге барып калып атабыз. Ушул нерсенин баарын токтотуңуздар, урматтуу эл журт. Мына мен силерге түшүндүрүп айтып кетейин. Бул жерде көчөгө чыккан адам, же бир топтолгон жерге барган адам бир өзүнүн гана ден соолугун эмес, ошол көчөдөн алып келген вирусту үйүнө алып келет. Үйүнө алып келип өзүнүн бала чакасына, тууган уругуна жайылтышы мүмкүн. Ошондуктан сиздер өзүңүздөрдүн гана жеке ден соолугуңузга зыян келтирбестен, өзүңөрдүн үй бүлө мүчөлөрүнүн, жакын туугандардын өмүрүнө коркунуч келтиресиздер. Ошолордун жашоо турмушуна чоң зыяныңыздар тийип калышы мүмкүн. Анан ар бирибиз ушундай элибизге кыйынчылыктуу күн туулуп турганда колубуздан келген жардамыбызды аябайлы. Элге журтка жөлөк болойлу. Элге журтка колуна кол, бутуна бут болуп жардам берейли. Жардам бериш бул сөзсүз эле бир чоң суммадагы акчаны бериш эмес. Бул сөзсүз эле чоң суммадагы бир товарларды алып келип элге таркатыш эмес. Бул сөзүбүз менен дагы жардам берейли. Ар бирибиз бири-бирибизге колу коңшубузга жардам берейли. Кимге эмне жетпей аткан болсо, капыстан үйгө тыгып, толтуруп, мага жетпей калат экен деп олтурбастан, ошол продукталардан бөлүшүп берейли. Ошол кыйналып аткан үй бүлөгө колдон келген жардамыбызды берип турайлы. Ушундай маалда бербеген жардамды качан беребиз, урматтуу туугандар? Бири-бирибизге жөлөк таяк болойлу. Мен ишенемин, кыргыз элибиз, кыргыз журтубуз эзелтеден ар түрдүү кыйынчылыктар жеңип келген. Бул кыйынчылыктарды жеңебиз, Кудай кааласа. Бул күнү Жалал-Абад шаарындагы ири соода түйүндөрү толугу менен жабылды. Элдин шаарга кирүүсүнө кескин түрдө чектөөлөр киргизилди. Ушундай эле абал Сузак районунда да орун алды. Жерлерде тургундар өздөрү жолдорду тосо башташты. Демек, элдин азык-түлүккө болгон муктаждыгы күн сайын күчөп баштады. Таймураз Ташиев да өз каражатынан муктаждарга азык-түлүк жардамын берүүнү улантып жатты. Жалал-Абад шаарынын тургундары арасынан карантинсиз эле муктаждыкта жашаган тургундарга жардам колу сунулду. Элибизге жардам бериш керекпиз. Бүгүн канча мына Жалал-Абад боюнча бардыгы иштебей жатат. Бир күнгө наны жетет, 2 күнгө наны жетет, 3 күнгө наны жетет. Эртең иштебесе аны жетип нерсе калып калат. Коронавирус илдети жуккан жарандардын саны күн сайын көбөйүп жатты. Ага жараша кооптуу аймактардын да масштабы чоңойду. 25 март саат 8:00 баштап Жалал-Абад шаары жана Сузак районуна башка аймактарда эле өзгөчө абал режими киргизилди. Коменданттык саат чектелип, аймактагы эл максималдуу түрдө үйдөн чыкпай отурууга чектелди. Азык-түлүккө муктаж болгондордун катары ан сайын калыңдады. Жардам сурап кайрылгандар кескин түрдө көбөйдү. Өкмөт тарабынан да жардам көрсөтүүлөр башталды. Бирок бул жетишсиз болду. Камчыбек Ташиев кайрадан Барпы, Көк Арт жана Атабеков айыл өкмөттөрүнүн тургундарына ун жана азык-түлүк таратты. Азыр Барпы айыл өкмөтүнө 200 адамга ошол 10 килограммдан un, 5 килограммдан макарон жана 4 килограммдан май кылып 200 адам үй бүлөгө даярдадык бир наборду. Андан сырткары 100 кап un 50 килограммдан. Бул Барпы айыл өкмөтүнө. Андан сырткары мына Атабеков айыл өкмөтүнө 110 кап un, Көк Арт айыл өкмөтүнө 100 кап un. Мунун ошол 200 жанагы адамга даярдап келген жардамдарды ал жеке мен өзүм атыман даярдап келдим. Ал эми мына жогорку кеңештин депутаты Динара Шертаевна Исаева 500 000 сом акча берип, ошо 500 000 сом акчасына 310 кап 50 килограммдык эме алдык, жанагы un алдык. Ошону мына 3 айыл өкмөткө бөлүп бердим. Муну айыл өкмөттөгүлөр же болбосо бир башка адамдар, колуна бар адамдарга эмес, ошол чындап гана бүгүн муктаж болгон адамдардын колуна жеткизишибиз керек. Мына бул жерде турган балдар, ар бириңер апарасыңар, ошол апарган жерлериңерди списокто алып туруп, ар бир үйгө жеткизип бергиле. Бул бир эле бир жөнөкөй эле бир реклама эмес. Бул чындап жардам бериш керек. Чындап кыйналып калган адамдар бар. Чындап ошо үйлөрүндө кыйналып азыр ушул
күнүмдүк тамагын тапкан адамдардын уже запастары түгөндү. Мына 15 күндөн бери үйдөн чыкпай отурушат. Туурабы? Кудай калса. Кана келе дуа кылып коелу. Амин. Эли журтубуз ушундай бир жаман апаттан эртерээк кутулуп кетсин. Кудайым ушул бир ушундай бир кыйналып жашаган адамдардын турмушу оңолуп, мамлекетибиз тынч эсен-аман болушуна Алла Таалам буйрсун. Амин обулакай. Sen bir maçla dizmeye 12 adam kettin. Камчыбек Ташиевичке чоң рахмат берген помощтор үчүн. Канча элге жакшылык кылды. Рахмат. Ошол жүзгө чыксын, иши ийгилик болсун. Эч убакта жамандык көрбөсүн. Бардыгыңарга рахмат. Олда тынч болгула. Daima oynab kulgular baldarım. Elimiz tinç bolsun, onu oğrularımız arı bolsun. Allah Taala'nın daima berekeleri bolsun. Oşo gelgen bala çakalarımla oynab kulüp, tüm densoğuk bolsun. Ömür uzun bolsun. Ушул жакшы ушул илдеттерден жанагыдай алысыраак болуп тынч отуруп туруңуздар, жаштар болсун, балдарыңыз зор болсун. Финалыбыз жардам. Бакыт калам сизге да. Кыргызстанда ушул сизге окшогон инсандар көбөйө берсин. Эч качан оорубаңыз, ден соолук берсин. Рахмат. Алла разы болсун сизге. Рахмат. Аллахка жаш калыңыздар анда. Рахмат. Болду жаш калыңыздар. Ушундай адамдар кыйналып турган маалда, мына коронавирустан үйдөн чыкпай турган маалда бизге ушундай жардамдар берип, рахмат. Эки тонна un, 5 тонна макарон, 5 тоннадай май берилип атат. Биз учурдан пайдаланып мен Камчыбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылык билдирем. Барпы айыл өкмөтүнүн атынан, барпы элдин атынан. Мына ушул спонсорлук кылган адамдарга рахмат. Өзүмдүн атымдан жана Көкөрт элдин атынан чоң ыраазычылык билдиремин. Депутатыбызга, агабыз Камчыбек Кыдыршаевичке узун өмүр, иштерине ийгилик. Кудай кааласа ушундай патриот адамдарыбыз бар экен, Кыргызстанда жашайт. Мындан ары дагы ушундай эл башчыларыбызга чын ден соолук, узун өмүр тилейбиз. Элибизге ар дайым ушундай чоң жардамдарды берип жүрүшө берсин. Камчыбек Ташиев экинчи ирет кайрылуу жасады. Бул жолу мүмкүнчүлүгү бар жарандарды кайрымдуулукту күчөтүүгө үндөдү. Урматтуу ишкерлер, колунда бар адамдар, сиздердин жардамыңыздарга муктаж адамдар бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Мен чакырар элем, бардык мүмкүнчүлүгү бар адамдар жардам бериңиздер. Жок дегенде коңшуңа, айылдашыңа, дегеле муктаж адамдарга соопчулук иштерин күчөтүшүбүз зарыл. Ушундай кыйынчылык күндөрдө берилбеген жардамды качан беребиз? Баарыбыздын башыбызда бир дүйнө, бир жашоо. Бул суноо биз
Kırgız elim üçün az gana tүйшük, ыңгайсыздык жана инсандык беделибизди текшерүү деп эсептеймин. Урматтуу эли журтум, элиме тынчтык, бакубат жашоо, ден соолук каалаймын. Биз сиздер менен ар дайым биргебиз, жеңебиз жана майрамдайбыз. Кудайым буйрса. Eldi оор кырдаалдан аман-эсен чыгарып кетүү аракети көрүлүп жаткан мындай чакта Кыргызстандагы көпчүлүк шоу бизнес өкүлдөрү чачтарын алып эстафета баштаса, Жогорку Кеңештин айрым депутаттары атка минген сүрөттөрүн социалдык тармактарга жүктөө эстафетасы менен алек болуп жатышты. Булардан айырмаланып, Жалал-Абад шаарында 10 апрель күнү Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев агасынан муктаждарга жардам берүү эстафетасын алганын айтып, калаадагы тургундарга жардам колун сунду. Ага Таймураз Ташиев көмөк көрсөттү. Азыр эли журтубуз действительно чынында кыйналды. Колубуздан келишинче ушу жардам берели деп ушу 200 үй бүлөгө азыр таркатып атабыз. Бул жерде ушу тамак, ун, анан кийин ушу маскалардан бери ошого таркатып атабыз 200 үй бүлөгө. Ушул немеден эсен аман кутулуп чыгып кетели. Айтыңыздар келсин. Рахмат, чоң Айтыңыз келсин, рахмат. Сиздерге ham рахмат. Оруагыла эч убакта Кыргызстаныбыз кайта өзүгө келип болот. Мурункудай болуп жүрө берели. Elge ошончо ölçsen andan көп берсин. Баарыңардын башыңа арамар, аяғыңардан шамал өссүн, басқан изиңер кайрымдуу болсун, ишиңер оңунан берсин, эл дүйнө жүз тынччылык биздин Жалал-Абадка ham ден соолук берсин, а? Эч жамандык көрбөйлү, рахмат. Мындан ары бар болгула, бай болгула, бактылуу болгула. Балдарыңар, биздин балдарыбыз бардыгыбыз тынч бололу, балдарыбыз тынч болгула. Айтыңыздар келсин. Жакшы туруңуздар, жакшы отуруңуздар. Ак ниетте ушу эли журтубузду сүйүп, эли журтубузга ушу жанагы акыркы күнүбүзгө чейин ушу кызмат кылайлы деген гана ниетибиз. Кудай кааласа, эли журтубуз тынч болсун. Салам алейкум. Кандай сабай? Биздин депутатыбыз Рахмат, жакшы калыңыздар анда. Жакшы калыңыздар, оорубаңыздар. Жакшы туруңуздар. Күнү түнү үйүнө барбастан ушул жанагы медиктерибиз жанагы ооруп алгандар менен алышып ушу сакайтайлы деп атса, биздин укук коргоочулары булар ушу жанагы жайылып кетпесе экен, дагы көбөйүп кетпесе экен деп посттордо күнү түнү үйүнө барбай турушат. Ошолорго дагы азыр тамак аш даярдап атабыз. Азыр ушул жанагы тамак ашыны, обед суусундууну, нан, чайыны бардыгын ошол барып ар бир постко таркатайлы деген дагы ниетибиз бар. Азыр бүгүн ошону таркатабыз. Бул ортодо чет мамлекеттерде жүргөн кыргызстандыктардын көйгөйү күчөп отуруп, Орусия, Түркия чегараларында, аэропорттордо Кыргызстанга келе албай жаткан мекендештерибиздин маселеси курчуду. Өкмөткө жасалган билдирүүлөрдөн майнап чыкпай жатканын айтып, арыздангандар арбыды. Камчыбек Ташиев Facebook баракчасы аркылуу премьер-министрге кайрылды. Урматтуу премьер-министр, кайдыгерлик, тоготпостук, жөндөмсүздүк сапаттарыңыз менен кыргыз элибизди кор кылдыңыз.
Эмне үчүн башка чет өлкөлөрдө калып, кайтып келүүгө үлгүрбөй калган биздин мекендештерибизди кайтарып алып келүүгө аракет жасабай отурасыз? Бул чет өлкөлөрдөгү биздин атуулдарыбыз мигрант болуп бала чакасын, ата-энесин, мамлекетин багып жүрүшөт эмеспи? Алардын убагында тапкан акчалары керек да, өздөрү керек эмеспи? Мамлекет ар бир жараны үчүн күрөшүүгө аракет жасашы керек. Ал эми сиз өлкөнүн премьер-министри катары милдеттүү түрдө ал адамдар үчүн бардык мамлекеттик рычагтарды колдонушуңуз керек. Эгерде ошол чет жерде, аэропорттордо, чек аралык жолдордо кароосуз калып кеткен мекендештерибизди алып келе албасаңыз, анда сизден толук ишенич кетет. Ал мекендештерибиз акча сураган жок. Колдорунда самолетко билеттери бар. Чек араларда машиналары менен турушат. Керектүү башка өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары менен сүйлөшүп, тез аранын ичинде чечиңиз. Ушундай кыйчалыш учурда элдин керегине жарабасаңыз, анда отставкага кетиңиз. Командаңызды кошо ала кетиңиз. Эл үчүн жанын берип иштей ала турган, атуулдарыбыз четтен табылат. Элдин да, өзүңүздүн да убактыңызды текке кетирбеңиз. Чечиңиз маселени. Пусть нам дадут помощь. Как нам жить, чем мы? С голоду будем дома убирать все. Больше никак. Жалал-Абад шаарында жергиликтүү бийлик тарабынан өкмөт бөлгөн азык-түлүктөрдү таратууда адилетсиздик орун алып жатканын айтып, нааразы болгондор пайда болуп, алардын катары күн сайын калыңдап жатты. Шаар мэри пиар менен гана алектенип жатканына нааразы болгондор көбөйдү. Аймакта башка кайрымдуу жарандар тарабынан да муктаждарга зарыл болгон колдоолор көрсөтүлүп жатты. Бул ирет Таймураз Ташиев айыппулу салынган үй бүлөнүн каражатын төлөп берсе, Шайырбек Ташиев отурганга төшөксүз калган 8 балалуу энеге барып жардам көрсөттү. Балагыз болсо кичине кылган акчасыны, баягы төлөй турган акчасын сиз жазып койду да сизгечи. Ошону төлөп коесуз биздин. Мына жерде кичине продукталарды алып келдик, ошо бир жума калып чыдап тургула эже. Amin nima niyat qilgan bo'lsanglar, niyatinglarga yetinglar, tan joninglar sog' bo'lsin, ish qilib shu zamonlarimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz ham o'lmasin Allohim. Shu karantin nimalardan, kasallardan eson-omon el xalq yurtimiz bilan eson-omon chiqib ketdi. Tinch bo'l. Balangizni salom aytib qo'ying. Rahmat uka, rahmat aytaman. Yaşagan jeri şu yer bizdeki. Kaç yaşadasınlar anne? Şu oturuyor şunda. Gelin atayım. Şu türde. Şu töşekleri şu şunda kalıp oturuyoruz. Atayımdan üyüme alıp geldim şunu siz demeye olmasın diye, ısıgara jatsın dep. Rahmat aka baldarınız ömrünü versin. Şo эми final otatken dep uqqanыңыздан анан кийин тура албастан сразу эле коем, эжеге барып жардам берип койсок болбойт. Ушинтип угуп туруп анан кийин эме кылбай койсок дагы уят. Алланын астында дагы бул кечиримсиз деп. Орозо күнүндө ушинтип жардам берип коем деп. Ушу продукталарды кичине балдарыңызга ширинчиликтерди алып келдик. Эме кылып коесуз. Рахмат, ошо ката берип коебуз деп. Балдарыңыз өмүрүңүз. Менен 8 балам бар, биттасы өтүп кетти. Ошо төшөктөрдө жылы жумшак калып жатасыздар. Камчыбек Ташиев кыргыз элинин башына түшкөн бул сыноо мезгили тууралуу айрым суроолорубузга мындайча жооп узатты. Мына биздин Кыргызстанда эми азыр жыйынтыкташ эрте, бирок ошол эле мезгилде кайсыл бир деңгээлде жыйынтыкты чыгарса боло берет да. Себеби биз өтө оор жанагыдай мезгилден өттүк. Оор жанагы биринчи келгендеги удардан өтүп кеттик да. Себеби дегенде башында келгенде бул чоң мындай ызы чуу болуп, паника болуп, элдер коркунучка түшүп, элдер эле эмес, мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик ушу башкарып турган ар түрдүү адамдар да паникага түшүшүп, бул биринчи ирет болуп аткандан кийин муну кантип башкарышты, кантип токтотушту билишпестен көптөгөн анча-мынча мындай каталарды кетиришип ушундай болду да. Эми ошолордун баардыгы азыр кетти, жоюлду. Эми азыр баардыгы бир калыпка түшүп калды. Мындан ары ушул оору Кудай сактасын дагы деле боло бере турган болсо дагы, демек муну кантип дарылашты, кантип сакташты, кантип булар тосуп алышты, кантип узатышты баардыгын уже билип калышты да. Ошондуктан азыр кайсыл бир деңгээлде бир жыйынтык чыгарсак боло берет да. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол оор апат түзүлгөндө биздин Кыргызстанга биринчи жолу, биринчи ирет
ошол Сузак районуна келип түштү. Сузак районунда ошол чыкты деген маалымат чыккандан кийин биз маалыматты бир ушу обедтен кийин уктук окшойт чамасы. Обедтен кийинчерээк уктук. Ошондо түнү менен даярданып, эрте менен саат 7-ге мен ушул Жалал Абадка келип калдым да, Сузак районуначы. Муну айтарым эмне? Себеби дегенде биз деле ошол маалда коркуп кеткенбиз. Биз деле ошол маалда мындай бир жакшы түшүнгөн эмеспиз да. Бирок ошол эле мезгилде элге болгон, журтка болгон мындай бир сүйүүбүздү таштай албадык да. Себеби дегенде эл ушинтип, биздин эл менин туулган жеримден, менин элимден ушундай нерсе чыгып атса, анан мен бул эмне болор экен? Кандай болуп өзгөрүп кетер экен? Мен барсам ошол ооруну жуктуруп албас бекем деп алыстан карап байкап отурбастан ошол чогуна келейин. Эмне болсо дагы ошол чогуна келип элдин арасында болоюн, элди көрөйүн. Кандай иштер болуп атканын билейин деп ошол маалда түнү менен жетип келдим. Анан жетип келгенде мен жөн эле келбестен колуман келген мүмкүнчүлүгүмө жараша ошол маалда жок болуп турган нерселерди ала келдим да. 2 айдын ичинде элибизде өтө көп кыйынчылыктар болду. Элибиз өтө көп кыйналды. Айрыкча ушул жөнөкөй адамдар өтө көп кыйналды. Байлар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендер, байлыгын топтоп койгондор, мүмкүн алардын байлыгы бир аз азайды. Мүмкүн алар бир аз иши жок олтурушуп кыжалат болушту. Байлыгын көбөйтө алышпады. Бирок ошол эле мезгилде алар ачка калган жок. Алар кеч калган жок. Алар аш-жалаңач калган жок. Кудайга шүгүр, курсагы ток олтурушту. Бирок ошол эле мезгилде миңдеген, 100 миңдеген керек болсо мамлекетибиз боюнча миллиондогон адамдар кыйналды. Бул адамдардын кыйналышын кайсыл бир деңгээлде кимдир бирөөлөр мойнуна алыш керек эле. Биз бир коомдо, бир мамлекетте, бир жерде жашап аткандан кийин сөзсүз түрдө жаныңдагы адам эмне болуп атат, коңшуң эмне болуп атат, бул жагыңдагы адам эмне болуп атат, караганга милдеттүүбүз. Анан өзүм тоюп, өзүм ичип, өзүм кийинип жүрсөм болду деп жашагандар деле бар. Бирок алар азыраак болуш керек деген ойдомун да. Ошон үчүн ушул маселелерди эске алып отуруп, ошол 2 айдын ичинде маган көптөгөн адамдар кайрылды. Ал адамдарды мен бардыгын список кылган жокмун, список кылгым да келбейт, жана аларды мындай бир коомчулукка чыгарган да жокмун, чыгаргым да келбейт да. Мен ойлойдум ушу телевидениеден көрүп аткан жүздөгөн адамдар ушул маселени туура экендигин иштеринен айтып, жакшы дубаларын берип атса керек деген ойдомун да. Себеби дегенде көптөгөн адамдар кайрылышты, мына квартиралардан чыгып калышты. Буларга көп адамдарга жардам бердим. Ушул маалда бала-чакалары ооруп. Чын айтыш керек, ошол маалда бир аз баягы паника болуп кеткенде, биздин больницаларда анча-мынча ооруларды кабыл албай да коюшту. Анча-мынча оорулар үйдө отуруп калышты. Аларга тез ошол жеринде жардам бериш керек болуп калды. Ошол маселелер боюнча көп кайрылышты. Аларга көп жардам бердим. Андан сырткары мына азыркы күнгө чейин, мына бүгүн дагы Санкт-Петербургда бир кош бойлуу келин ушундай кыйналып калган экен. Бүгүн дагы азыр ошогон тыйын тыпырын жөнөтүп келдим да. Көптөгөн адамдарга ушундай Россиядан, Новосибирскиден, мына бул Москвадан, Санкт-Петербургдан, Екатеринбургдан, Иркутскиден көптөгөн адамдар чыкты. Аларга жардам керек болду. Себеби алар талаада калышты. Бөтөн элде, бөтөн жерде мурдагы жумуштары бар эле, күнүмдүк акчаларын таап, күнүнө 1000 сом тапса, ошону 500 сомун ата-энесине салып, 500 сомун өзү жеп дегендей, квартирасы бар эле, тамак ашы бар эле, ошентип иштеп атышат эле жумуш баарында. Жумуш жок маалында аларга өтө кыйын болду. Бирөөнүн жеринде, бирөөнүн элинде, бирөөнүн үйүндө квартиралардан чык деп, алар дагы ошо биздин чет элде жашаган мекендештерибиз дагы мындай бир азыраак бир мындай паникага калтырып кыйналышты да. Ошол маалда аларга жардам керек эле. Анан ошондо эч жактан жардамы жок. Кээ бирлери, чын айтканда, кээ бирлери ушул Кыргызстандан жардам алып атышты. Ата-энелеринен, бир туугандарынан, тууган уруктарынан жардам алып атышты. Ошол мезгилде Кыргызстандан жардам бере албай турган. Бирок ошол талаада калып кеткен мекендештерибиз көп болуп кетти.
ошолорго көптөгөн жардамдарды бердим. Жардамдарды бергенде Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн берип атам. Ачык айтайын, Алла Тааланын ыраазычылыгын берип атам. Атайын ушул каатчылык маалда, чын айтканда көптөгөн өзүмдүн иштеримди, өзүмө керектүү нерселерди токтотуп коюп, ошолорго кеткен акча каражаттарын, финанс каражаттарын, материалдык каражаттардын бардыгын ушул элге бергенге аракет кылдым. Эми бул кайсыл бир деңгээлде ал элдерди, ал адамдарды эч кандай бир эч нерсеге милдеттендирбейт. Бирок ошол эле мезгилде биз бири-бирибизге мусулмандык, туугандык, кыргыздык колдоо көрсөтө алат экенибизди ишендик да. Мен деле өзүмө аз болсо да кичине ишенип калдым. Демек, биз ушундай элибиз кыйналган маалда жардам бере алат экенбиз. Биз жардам берсек болот экен дегендей болуп. Себеби ушул нерсени, ушул барьерди артында өтүш өтө кыйын да. Ушул барьерди өтүш өтө кыйын. Ошондуктан мен айтайын дегеним, бул каатчылыктагы мамлекетибизде бир аз азайды. Ар бирибиз колубуздан келген мүмкүнчүлүккө жараша жардамыбызды бердик, салымыбызды коштук. Мына айрыкча мен бул жерде айтып кетер элем, биздин укук коргоо органдарын кызматкерлери, милиция кызматкерлери, мына аскер кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери өтө чоң кызматтарды аткарышты. Эми бул алардын кызматтык милдеттүү түрдө аткарышат. Бирок ошол милдетин дагы так, жакшы, элге бир мындай бир зыян келтирбей турган кылып туруп аткаргандыгына мен күбө болдум. Айрыкча биздин ушул мына түштүк жергесиндеги комендатураларды мен карап чыктым. Мына биздин Жалал Абад шаарынын Сузак районунун коменданты Жоробеков, Жеңиш полковник Жоробеков, бул өтө мындай сылык мамиледе, жакшы мамиледе, анан кийин ушул мыйзамды, тартипти катуу сактап, жакшы ишти аткарды. Ош шаарынын, Ош облусунун коменданты Малик Нурдинов, полковник Нурдинов, бул дагы өтө жакшы иштерди аткарды. Буларга ушуну алкыш айтса болот да. Анан мамлекет тарабынан дагы мен ойлоймун, бул кайсыл бир деңгээлде белгиленет деген ойдомун. Убакыт келгенде белгиленет деген ойдомун. Өзгөчө айтып кете турган мына медицина кызматкерлеринин айтамын. Бул баягы пол жууган санитардан баштап эң чоң даражадагы академик врачтарга чейин катуу иштешти. Рахмат ушуларга. Өздөрү мына канча ооруга чалдыгышты. Өздөрү ооруга чалдыгып, кээ бирлери каза болуп да кетип атат. Бирок ошол өмүрүн, өзүнүн ден соолугун, мүмкүнчүлүгүн элге арнап атышат. Рахмат ошол адамдарга. Мен ойлоймун, мамлекет ушундай бир оор кырдаалга келгенден кийин мамлекет бир силкинип алат да, ар дайым бир силкинип алат. Ошондон кийин мамлекет өзүнө келип, ойлоп туруп, анан кийин ошондой оор кырдаалда аракет кылган адамдарга сөзсүз түрдө бир мындай бир эмгегин баалайт деген ойдомун. Себеби деген бул ошол адамдарга керек эмес. Мүмкүн ал адамдардын өзүнө керек эмес. Бул кийинки муундарга керек. Себеби дегенде муундарыбыз, адамдарыбыз, өсүп келе жаткан балдарыбыз бардыгы үлгү алыш керек. Алар көрүп туруп үлгү алыш керек. Ошо көрүп айтыш керек. Бул адам эмне үчүн ушундай бир мамлекет тарабынан сыйланып атат? Эмне үчүн? Так, значит, мындай эмгеги бар экен. Демек, мындай кызмат кылган экен деген бир ой ошол адамдарга келиш керек да. Ошон үчүн биз мына ушул пандемия маалындагы укук коргоо органдарынын кызматкерлерин, аскер кызматкерлерди, медицина кызматкерлерин сөзсүз түрдө эмгектерин баалашыбыз керек деген ойдомун. Мына эми пандемияда өтүп, бир аз элдер кыймылдап, тиричилигин башташты. Бири талаа тиричилигин башташты, бири базар тиричилигин башташты, бири дагы башка бир тиричилигин баштап, кыймылдап, бала чака мачка калбасын, үйдө отура берсем болбойт экен деп аракет кылып атышат. Ошол эле мезгилде бул адамдардын 2 ай мурдагыдай, 3 ай мурдагыдай иши жылып кетеби, жылып кетпейби? Мына ушул боюнча биз чоң иш аракеттер жүргүзүшүбүз керек. Мамлекет чоң иш аракеттер жүргүзүш керек. Себеби дегенде мамлекет эмне үчүн мамлекет? Мамлекет эли бар үчүн, журту бар үчүн, ошол адамдар бар үчүн мамлекет. Эгерде ал адамдар жок болсо же башкандай бир мамиле кылса, мамлекет жетекчилерге, анда алар жок болуп кетет.
Ошон үчүн мамлекет бүгүнкү күндө бардык мүмкүнчүлүгүн кыйналган адамдарга жумшаш керек. Аларды бутуна турганга жумшаш керек. Азыркы күндө экономикалык абалыбыз өтө оор. Ачык айтыш керек, экономикалык абал эмес, социалдык, саясий абалыбыз да оор. Албетте коронавирустун Кыргызстанга да келгени өтө өкүнүчтүү болгону талашсыз. Бирок ушундай кыйын кезеңде кимдин ким экенин билип алууга дагы бир ирет жалпы кыргыз элинде мүмкүнчүлүк болду дегендер да басымдуу. Оозу менен орогоруп, эл көзүнө патриот болуп көрүнүп көнгөндөрдүн чыныгы жүзү эл башына ушундай оор күндөр келгенде көрүнөт эмеспи? Буга 2010-жылы орун алган июнь окуялары да толук мисал болуп бергени эсиңизде болсо керек. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Замирбек Тойчубаев, Регион.